Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз there is, there are жана it конструкцияларын үйрөнөбүз бүгүнкү сабагыбызда. There is, there are. Биз англисчени үйрөнүп баштаганда эле эң негизги калыптар, ушул калыптар, конструкциялар. There are books on the table. There is a cat in the garden деген сыяктуу сүйлөмдөрдө биз there is, there are конструкциясын колдонобуз. Биз бул конструкцияны кайсыл учурда колдонот экенбиз азыр карап өтөлү. There is a man on the roof. Бул жерде чатырда адам турат деп айтып атабыз. There are 7 days in a week. Бир жумада 7 күн бар деп айтып атабыз. There is, there are конструкциясы бул бир нерсенин бар экендигин же болбосо кайсыл жерде экендигин айтып жатканыбызда there is, there are конструкциясын колдонобуз. Ар бирине мисал келтирип өтөлүк. There is a bank in the high street. High street'te банк бар. There is some salt in that cupboard. Ал сервантта бираз туз бар. There is a library in the university. Университетте библиотека, китепкана бар. There is бул жекелик түрдө колдондук. Экинчи колдонулушу бир нерсенин качан болгонун. Мисалы үчүн there is a good nature program on TV tonight. Бүгүн эмне бар? Жаратылыш жөнүндө жакшынакай программа бар. Телевидениеде бүгүн жакшынакай программа болот. There was a robbery in the town last night. Шаарда кече эмне болуптур? Уурулук болуптур. There will be another concert in the village hall on Friday. 5-чи күнү, жума күнү айылда дагы бир концерт болот. Бул жерде биз көрүп тургандай эле өткөн чак, келер чак жана учур чакта колдоно алабыз бул конструкцияны. Үчүнчү колдонушу to show something to someone. Бир нерсени көрсөтүш үчүн. Look, there is a bird in that tree. Карачы, тигил даракта чымчык бар. There is a strange cat in the garden. Короодо кызыктай мышык бар экен. There is some money on the table. Партада эмне, столдо бираз акча бар. To say how many. Бир нерсенин канча экенин санын айтып жатканыбызда дагы биз there is, there are конструкциясын колдонобуз. There are 3 museums in the city. Шаарда 3 музей бар. There have been 5 really big storms in the last week. Мурунку жума канча 5 жолу аябай катуу куюн болду. There are 5 bedrooms in her house. Анын үйүндө 5 жатчу бөлмөсү бар. There were only 4 people in the meeting. Чогулушта 4 гана адам бар эле. Биз there is, there plus be. Бул there is, there are, there анан be этишин, be жардамчы этишинин айкалышы менен куралат. Бул конструкцияны биз ар кандай чактарда жана ар кандай формаларда колдонобуз. Чактарда present simple, учур чакта, past simple, өткөн чакта, present perfect, perfect чагында жана future, келер чакта колдонобуз. Ошондой эле жекелик жана көптүк түрдө колдонобуз. Present simple, учур чакта кантип колдонобуз? Мунун формаласы кандай? There is positive sentence, жай сүйлөмдө. Question, суроолуу сүйлөмү. Is there a cat? деп сүйлөм сөзсө, мисалы үчүн is there a cat in the garden? Болбосо таңгыч формасы there is not a cat. There is no cat in the garden деп жооп берсек болот. There is a big tree in the yard. Бул жөнөкөй жекелик түрдө жөнөкөй сүйлөм түзүп атабыз, жай сүйлөмүн. Ал эми there is nothing on TV tonight. Бүгүн телевидениеде эчтеке жок, эч кандай программа жок. Excuse me, is there a hotel near here? Кечиресиз, бул жерге жакын жерде отель барбы? Yes, there is. Же болбосо no, there isn't деп кыскача yes, no деп жооп берип койсок болот. We can't go skiing. There isn't any snow. Биз лыжа тепкени бара албайбыз, анткени кар жок экен. Present simple plural. Учур чактагы көптүк түрүндө жай сүйлөмүн, суроолуу сүйлөмүн жана таңгыч сүйлөмүн кантип түзөбүз? Жай сүйлөмүндө there are, суроолуу сүйлөмүндө are сүйлөмдүн башына келет. Are there
Ал эми таңгыч формасында there are not же болбосо there aren't деп кыскартып койсок болот. There are some big trees in the yard. Бакчада эмне бар? Бир канча чоң дарактар бар. There are a lot of accidents in this road. Бул жолдо аябай көп кырсыктар болот. Are there any restaurants near here? Бул жерге жакын жерде ресторан барбы? Yes, there are. No, there aren't. Ооба, бар же жок. There isn't a golf course. Golf курсу жок экен, болбойт экен. Past simple. Өткөн чакта жай сүйлөмү there was, суроолуу сүйлөмү was there, ал эми таңгыч сүйлөмү there was not же болбосо there wasn't деп жекелик түрдө колдонобуз. There was a good nature program on TV last night. Кечинде телевидениеде жакшынакай жаратылыш жөнүндө программа болду. I was hungry when I got home, but there wasn't anything to eat. Үйгө барганымда аябай ач элем, бирок жегенге эчтеке жок экен. Was there any homework in the last lesson? Мурунку сабакта тапшырма болду беле? Past simple plural. Өткөн чакта көптүк түрүндө кантип түзөбүз? There were жай сүйлөмү were there же болбосо таңгыч формасында they were not, they weren't деп кыскартып айтсак болот. Мисалдарды берсек, we stayed at a very big hotel. There were 1250 rooms. Биз аябай чоң отелде турдук. Ал жерде 1250 комната бар экен. Were there any phone messages for me yesterday? Were there any messages for me yesterday? Кече мага SMS келдиби? SMS-тер деп айтпайбыз, SMS келдиби деп айтабыз. There weren't any people in the hotel. It was empty. Отелде эч киши жок эле. Отель бош эле. Present perfect singular. Present perfect'te кантип курабыз? Present perfect биз has деген жардамчы этиш менен түзөбүз. Ошондо биз кантебиз? Has been. Be'нин 3-чү формасын колдонобуз. There has been. Же болбосо суроолуу сүйлөмүндө has there been. Ал эми негативдүү таңгыч формасында there has not been, there hasn't been деп жекелик түрдө сүйлөм түзө алабыз. Көптүк түрүндө болсо have боюнча калат. There have been, have there been, there have not been, there haven't been деп кыскартып дагы айта алабыз. Буларга мисал берсек. Look, there has been an accident. There has been, has been, there's been деп да кыскартып койсок болот. This road is very dangerous. There have been many accidents on it. Бул жол аябай коркунучтуу. Бул жолдо аябай көп кырсыктар болуп турат, болгон. There hasn't been any official information from Microsoft. Microsoft эч кандай билдирүү жасаган жок. Has there been an accident near the park? Парктын жакын жеринде кырсык болдубу? Деп суроолуу сүйлөмүн түзө алабыз. Ошондой эле there is, there are келер чакта да колдоно алабыз. Келер чакта will деп колдонобуз. There will be a party on Friday. Жай сүйлөмүбүз. Will there be a party on Friday? There won't be. Will not be. Не won't be деп да кыскартып койсок болот. There won't be a party on Friday. Do you think there will be a lot of people at the party last Saturday? Жекшембе күнү кечеде аябай көп адам болот деп ойлойсузбу? Will be деп атабыз. The manager of the company is leaving, so there will be a new manager soon. Компаниянын башчысы кетип жатат. Ошондуктан жакында жаңы башчы келет. Бул жерде биринчи сүйлөмдө a lot of people дегенде көптүк түрдө дагы, жекелик түрдө дагы will be өзгөрбөйт. Муну да байкап кетсек, there will be a new manager soon. Жаңы башчы келет дегенде бир эле башчы, директор. Ал эми a lot of people көп киши. Ошондо деле will be колдонобуз. I'm going out of town tomorrow. I'm packing my things today because there won't be time tomorrow.
Мен шаардын сыртына чыгып жатам. Ошондуктан бүгүн буюмдарымды топтоп атам, анткени эртең убактым болбойт. Бул there is, there are конструкциясынын ар бир чактарда жана жекелик көптүктүрдө колдонулушун түшүндүрүп өттүк. Эми биз it is конструкциясын карап өтөйлү. Бул жерде it plus be. It анан be этишинин жардамы менен түзүлөт. Мисалы, сүйлөмдүн ээси жана сүйлөмдүн толуктоочу катары биз it'ти колдоно алабыз. There was an awful storm last night. Бул жерде не дейбиз? There was an awful storm last night. Кечээ аябай коркунучтуу күйүн болду. It damaged the roof. It деген damaged the roof. Эмнеге таандык? It деген storm. Башкача айтканда, биз мурунку сүйлөмдө айтып өттүк эле, ошон үчүн кайталабаш үчүн it деп биз ата тобушту колдонсок болот. Ал деген кыргызчада дагы бир нерсени кайталабай, эгер бир нерсе жөнүндө мурда сөз болгон болсо, анын эмне экендигин билсек, биз кайталабаш үчүн аны ал, бул, тигил деп ата тобуштор менен алмаштырсак болот, Ошон үчүн бул жердеги it сүйлөмдүн ээси. It damaged the roof. Ал чатырды эмне кылды? Кыйратып койду. It бул жерде сүйлөмдүн ээси. Эмне? It куюн, storm, There was a lot of snow yesterday. The children enjoyed playing with it. Кечээ аябай көп кар жаады. Бул жердеги it дагы snowго тийиштүү, snow'ну көрсөтүп турат. Балдар ан менен ойноп аябай эмне кылышты? Жыргашты. Бул жерде it сүйлөмдүн ээси жана толуктоочу катары колдонулду. Бирок кээ бир учурларда it эч кандай мааниге ээ болбойт сүйлөмдө. Мисалы үчүн, what's the time дегенде, саат канча болду? Биз be этишин өтүп жатканыбызда түшүндүргөнбүз, be кээде жөн эле сүйлөмдө байланыштыргыч мааниге ээ болот, бирок которгондо эч кандай анын түздөн түз которулган сөзү болбойт. Ошондуктан кээде it эч кандай мааниге ээ болбогон учурлар да бар. Бул it is, мисалы үчүн, it's raining, it's 4 o'clock дегенибизде биз it plus be этиши менен сүйлөмдөрүбүздү түзөбүз. Ушул колдонулган it жана be этиши кайсыл учурларда колдонулат экен карап өтөйлүк. We use it plus be for time, days, distance and weather. Эмне үчүн? Убакытты айтканда, күндөрдү айтканда, аралыкты айтканда жана аба ырайынан сөз кылып жатканыбызда биз it's деп сөз кылсак болот. What time is it? It's 10:30. Же болбосо it's late. It's time to go home деп колдонобуз. Ал эми what day is it? Бүгүн кайсыл күн? It's Thursday. Бүгүн бейшембе. Же болбосо it's March 16th. Бүгүн 16 март. It's үчүнчү аралык жөнүндө дедик. It's 2 miles from our house to downtown. We can walk home. It's not far. Менин үйүмдөн шаарга чейин 2 миля. Биз эмне кыла алабыз? We can walk home. Үйгө жөө басып бара алабыз. It's not far. Ал алыс эмес. Төртүнчү, аба ырайы жөнүндө сөз кылып жатканда дагы it's конструкциясын колдоно алабыз. It's raining. It rains a lot here. Жамгыр жаап жатат. Бул жерде аябай көп жамгыр жаайт. Дедик, Экинчи, it конструкциясы сына тооштор менен колдонулат. Мисалы үчүн, it's nice to see you again. It's nice to see you again. Сизди кайрадан көргөнүмө кубанычтамын. It isn't easy to find her house. It was a mistake to accept this job. It will be a shame to miss your wedding. Мына ушул сыяктуу сүйлөмдөрдө it жана nice, easy, difficult, dangerous деген биздин сына тооштор жана to infinitive менен этиштерибиз учур чакта, өткөн чакта жана келер чакта колдондук. There is, there are менен it'ти
салыштырып көрөлүк. We don't use it to say where something is or when something happened. Биз эмне дегенбиз? There is a good program on TV tonight деп эмне боло тургандыгы жөнүндө айтып жатканыбызда there калыбын, there конструкциясын колдоно алабыз дедик эле. Ал эми бул жерде itти бир нерсе качан боло тургандыгын же болбосо каерде экендигин айтып жатканда it конструкциясын колдоно албайбыз. It's a swimming pool at the leisure center. Бул туура эмес. There is a swimming pool at the leisure center деп айтышыбыз керек. It was a lot of snow last night. Мынтип айта албайбыз. There was a lot of snow last night деп айтышыбыз керек. Бул көнүгүүдө өзүбүздү текшерип көрөлү. It же there конструкциясын коелу ушул сүйлөмдөрдү окуп. The weather isn't so nice today. Эмне кайсы конструкцияны колобуз бул жерге? It's cloudy. Аба ырайы жөнүндө сөз кылып жатканда it конструкциясын колдонобуз дедик эле. Бул жерде дагы ошондой эле often cold here. Бул жерде көбүнчө суук болот дегенде it's often cold here. But эмне дейбиз? But there isn't much rain. It's hot in this room. Open a window. It was a nice day yesterday. Эмне дейбиз? It was warm and sunny. Бул жерде дагы аба ырайы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Акыркысы эмне? There was a storm last night. Did you hear it? Бул жерде айырма бир нерсенин качан болгондугун айтып жатканыбызда, There was a storm last night. Did you hear it? Сиз уктуңузбу? Деп ушинтип it жана there конструкциясын түшүндүрүп өттүк. Эмки сабакта көрүшкөнчө.